LFM Элдик радиосу. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Айленин чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды сунуштайбыз. Шоула 4-бөлүм. Өткөнкү чыгарылышта Жанатты сабагандан кийин Жаркын чындап Жусуп менен ажырашууну айтат. Бирок Жусуп аны коркутуп, балдарыңа сенин кылганыңды айтам деген. Ал эми Шоула болсо апасына канатсыз жашай албасын айтып, окууну бүтүп эле ага турмушка чыгам дейт. Канат менен Шоула таарынгандан кийин кайра жолугушкан. Бүгүн ушул жерден улантабыз. Сен эмне купкусуң? Жүрөгүң жакшы элеби? Врачтын айткандарын кылып жатасыңбы? Жакшы эле баары. Сен жанында болсоң андан да жакшы болот. Канат, мен сенсиз эч нерсе кыла албай калат экем. Жакында тест тапшырабыз. Ага да даярдана алган жокмун. Оюм ноль. Апам да урушуп жатат. Мындан ары эч качан сени капа кылбайм. Канат Шоуланы боруна кыса кучактады. Канат, экөөбүз бири-бирибизди сүйбөй калышыбыз мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Мен да ошентип ойлойм. Бирок апам айтат, баардык сүйүү эскирет, баары унутулат дейт. Элестетип жатасыңбы? Кайсы бир күнү мен сенсиз дем ала албагандай абалда каларымды унутуп кала алсам? Билбейм Шоула. Менимче апалар бизди коргош үчүн ошентип айтышат. Мисалы менин апам Эмне дейт? эч нерсе. Менин апам сеникиндей эле сезим темасында ачык айта бербейт. Бирок мен анын жүрөгүндө чоң сүйүү бар экенин сезем. Апам аябай мээримдүү адам. Бирок Жанат, менимче апам бизден чоң бир нерсени жашырып жүрөт. Менин атам да менден бир нерсени жашырып жүргөндөй сезилет. Апам тууралуу көп сүйлөбөйт. Баса, атам менен сени тааныштырам. Кандай дейсиң? Билбейм. Кийин эле таанышсак кандай болот? Туулган күнүмө атам, апам, сен, Жанат, менин 2 курбум болот деп ойлонуп жатам. Чакан эле, сонун жер таптым. Ошол жерден биздин үйлөнө турганыбызды айтабыз деп да пландап койдум. Кандай дейсиң? Макул. Кайсыл жер экен? Анан көрсөтөм. Атам сүйлөшүп коет. Сен ага кабатыр болбо. Болгону сен анан Жанатты күтөм, Жанатты анча жакшы көрчү эмес элең го? Ал сенин бир тууганың. Демек, менин да бир тууганым болот жакында. Сонуңсуң сен. Шоуланын туулган күнү жакындап келе жатты. Канат эмне белек берсем деп баш катыр олтуруп асем боюм чынжырча тагынчак тартуулоону чечти. Колунан көөрү төгүлгөн, буту белинен ылдый тубаса жок зергер таанышы бар эле. Зер буюм жасоодон анын колунан келбеген иш жок болчу. Аты Зарлык. Канаттан 3 жашка чоң болгону менен экөө аябай жакшы дос эле. Экөөнүн бири-биринен каткан сыры жок. Ошол зергер досуна барды. Ага айтып түшүндүрүп олтуруп, Шоулага белек даярдатты. Эки достун ортосуна көп кыйынчылык болду. Бирок бирине бири такыр кара санабаган чыныгы досордон болушту. Улам куту салынган чөнтөгүн сылаган Канат бактылуу болуп үйүнө бара жатты. Эртең Шоуланын туулган күнү. Анын атасы менен таанышат. Бул ойдон өзү дагы эрдемси бир эсе жүрөксүп кетип бара жатты. Кечке маал Жанат экөө гана калганда ага кутуну көрсөтө берди. Шоулага жасаттым. Зарлык жасаптыр, Ооба, кандай экен? Көз айнегин оңдоп алган Жанат жакшы дегендей баш бармагын көрсөттү. Канат жылмайып бактылуу болуп чынжырчаны колуна кармап жаткан боюнча уктап кетти. Ал эми Жанат уктай албады. Таң атканча уктаган жок. Канат эмнегедир кеч ойгонду. Бөлмөдө эч ким жок эле. Жанат мектепке кеткен окшойт деп ойлоду. Анткени туулган күнгө барганга, кийим алганга, базарга бара тургандыгын айткан эле. Ошого ойготпой кетип калган окшойт деп ойлоду. Ары оонап, бери оонап жатып, Жанаттын ордун карады. Эмнегедир керебеттин үстүнө телефон таштап кетиптир. Адатта ал телефонду калтырчу эмес. Жөн жаткыча карап көрөйүн дедиби, Канат ал телефонду колуна алды. Кодун ачам деп убара дагы болгон жок. Өзүнүн жана Жанаттын туулган күнүнүн датасын жазып көрдө эле ачылып кетти. Эмнегедир телефондук блокнот өзүнөн өзү эле ачылып кетти. Балким колу тийип кеттиби, байкабады. Андагы жазуулар: Мен сыяктуу сен да коркчан экениңди билдим. Жүрөгүң оорулуу экен. Мен сени биринчи жолу көзүңө караган күнү эле билгем. Сен башкачасың. Эч кимге окшош эмес, башкача кызсың. Бүгүн мени менен биринчи жолу сүйлөштүң. Жүрөгүм дүкүлдөп кетти. Сен сураган конспектини бердим. А сен мага биринчи жолу жылмайып карадың. Сенде эч ким жылмай албайт. Кызык жылмайганыңда көзүңдүн нурларын, уячаңдын кыймылдашы кандай экенин көргөн адамдар бар болду экен. Сени жашыруун сүйгөндөн чарчап кеттим. Кыйкыргым келет. Өзүм менен өзүм күрөшүп жатып чарчадым. Эмнеге мен каалаган нерселер дайыма меники эмес, Канаттыкы, апам да Канаттыкы, сен дагы жанымдан артык сүйгөн экөө тең аныкы. Апам жана сен, кандай оор. Сени жек көрөм. Экинчи сен тууралуу ойлонбойм. Бирок кайра эле эмне кылсам да маңдайымда турасың. Мен сени андан биринчи көрдүм. Андан биринчи сүйдүм. Бирок аны дайымкыдай эле эч ким билбеди.
Атам мени уруп жатканда бир гана сени ойлодум. Эгерде мен азыр өлүп кала турган болсом, сени эч качан көрбөй кала тургандыгымды ойлодум. Сага сени канчалык сүйөрүмдү айта албай калам деп корктум. Калган баардык нерсе мен үчүн маанисин жоготуп жатты. Мен көрсө өлүмдөн коркпойт экем. Мен сени көрбөй жашагандан, жашоодон коркот экем. Эсиме келгенимде сени көрө турганымды эстеп, аман калганыма сүйүндүм. Шоола, бүгүн сен мени туулган күнүңө чакырдың. Биринчи жолу. Мени бул нерсе ушунчалык бактылуу кылды. Бирок бактысыз да кылды. Канат калтыраган колдору менен андан аркысына окуй албады. Эмне кылаарын билбей калды. Кээде машыгуу убагында муш жегенде ушинтип туруп калмай бар эле. Деңгирейт да турат. Айланада эмне болуп жатат белгисиз. Кулак мурун кескенде жымжыртык. Дал ошол абалда туруп калды. Аба жетпей бара жаткандай сезилди. Сыртка чуркап чыкты. Апа сага кайрылып бир нерсе дегендей болду. Анын маанисин деле түшүнгөн жок. Жөн гана чыгып кете берди. Ага тагдырдын катуу урган муштуму дагы ушул болчу. Эмне кылаарын билбей басып жүрө берди кечке. Алайып ачка көзү киртип араң үйгө келди. Жанат болсо кычырап кийинип даптаяр экен. Канат анын биринчи жолу бир жака жасанганын көрдү. Кайда жүрөсүң? Кечигебиз деме? Деди сабырсыздан ал. Кайда? Шоолан туулган күнүнө. Кызык го. Сен эмне унутуп калдыңбы? Канат башын ийкей албай же чайкай албай Жанатты тиктеп тура берди. Эй, сага эмне болду? Эч нерсе. Эйнин булуп калган Канат буулуга берди. Бир аздан кийин даяр болом. Жуун олайын. Кечигебиз. Жуунбайлы койчу. Деп тывырчылай берди Жанат. Адатта токтоо жигит мынтип турганы жөн жерден эмес эле. Көзөрү жайнап куду кичине кезиндегидей өрөпкө алгандыгын байкады. Жуунуп чыгып колуна эмне тийсе кийди да жөнөп калды. Жанат болсо өзү менен өзү. Агасын адаттан тышкары абалын байкаган деле жок. Чакан кафеде белгиленип жаттыр толган күнү. Шоола Канаттын жолун көзөп турганбы, дароо эле алдынан чыкты. Салам, эмне кеч? Деди кыз таарынгандай. Канатка бетин тозгону менен ал өзүн өзү оолуктата бергендигин сезди. Таң кала көздөрүнө тигилди. Канат көзүн ала качты. Кеч чыгып калдык. Дегендей бир нерсени күңкүлдөдү. Жанда турган Жанатты далысы менен сезип жатты. Жанат кыздан көзүн албай тиктей берди. Шооланы такыр көрбөгөндөй. Канат деле тиктейт. Туулган күнүң менен. Деди Жанат көз айнегин оңдой берип колунда бир кучак гүлдү сунай берди. Рахмат. Деди Шоола. Бирок Жанатка көзүн токтотпой гүлдү ала койду дагы эле Канаттын жүзүнө тигиле берди. Атаңдар да келдиби? Ооба, бул кечеде сени атам менен тааныштырам дебедим беле. Апам дагы күтүп калды. Шоола, бул жолу мени классташ катары эле тааныштырчы макулбу? Эмне? Башка жолу таанышалы. Мен тренировкадан чыктым. Башым бир аз ооруп жатат. Сен капа болбосун деп эле араң келдим. Кайра эле чыгам. Шооланын көздөрүнө жаш толуп кетти. Бул кеч ал үчүн өзгөчө болуш керек эле. Канат атасына тааныштырып, экөө үйлөнөрүн айтышмак. Эч нерсени түшүнө албай калды. Башка кыз болсо балким кыйкырып же ачуусун чыгарып алмак. Шоола андай кыздардан эмес эле. Жигитинин кызыктай мамилесине эч нерсе дей албады. Тамагына бир нерсе тыгылгандай болуп, куттуктоолорду араң кабыл алып жатты. Канат чын эле баш ооруп чыкты. Даңкылдакка көнбөгөн жаны бир аздан кийин эле сыртка чыгып кетти. А классташтар болсо кыйкырып өкүрүп маанайлары көтөрөңкү жыргап жатышкан айнектен карап турду. Эгерде Каргашалуу Жанаттын жазгандарын окубаса ал дагы мынтип жинделенип жаткан болот эле. Бирок окуду. Өзүнүн жанында көргөн инисанын Шооласына ашык экендигин билди. Муну билмексен болуп жашай бериш керекпи? Же инисинин жанын чокко салып Шооланын жанында болуусу керекпи? Экөө тең анын жүрөгү, бирок кимисин курмандыкка чалышы керек. Канат бул абалдан кантип чыга аласың? Бул оор жүк эле. Өмүр бою ушул оор жүктүн алдын эзиле турганын элестеткенде жаны кашайып турду. А Жанат болсо көптөн бери биринчи жолу бактылуу. Шоола адаттагыдан дагы сулуу болуп кеткендей сезилди. Көгүлтүр көйнөгү, тармал чачтар өзүнө жарашып, чырайына чыгып калыптыр. Бирок көзөрү капалуу эле. Канат дагы айланада көрүнбөдү. Жанат эрк кайратын жыйнап туруп кызга жакын барды. Шоола. Ага кылчайып карап калды кыз. Жанат апкарып кетти. Мынчалык жакын келип карегине кароону көптөн бери кыялданбады беле. Көз айнегин оңдоп алды дагы чөнтөгүнө колун сала берди. Мына сага белек. Шоола рахмат айтып кутуну ача берди. Калем экен, кымбат баалуу. Мен сени күндөлүк зат болуш керек деп ойлодум. Дайыма сен жаныңда жүрсүн. Мени эстетип. Акыркы сөздөрдү кекештене араң айтты. Шоола таң калып калемди колуна алды. Анын күндөлүк жазып жүргөнү Канат дагы деле билбейт эле да. Бул кантип билип койду? Чын эле сезимтал жигит ушу деген ойдо калды. Чоң рахмат. Бирок сен кантип билип алдың менин күндөлүк жазарымды? Билем, анткени сендей же мендей ден соолугу анча эмес адамдар болгон сезимин кагазга төгөт да. Анткени бизди башка адамдар түшүнүшү кыйын. Шоола Жанатты биринчи көрүп жаткандай карады.
Кызыктай жигит. Такыр Канатка окшош эмес. Элдер аларды окшоштошот, бирок ал сырткы гана көрүнүшү. Канат буга такыр окшобойт. Канатка эмне болгон? Билбейм. Кызыктай абалда келди. Тренировкалардын пайдасы да. деди Жанат. Эмнегедир себепсиз жылмая берди. Жөн эле бул кыздын жанында турганына, аны менен тең ата сүйлөшүп жатканына бактылуу эле. Шоола көздөрү менен Канатты издеп жатты. Ал көрүнбөдү. Канатты чакырчы. Ал кайда кетти? Деди тынчсыздана. Жанат эйнин куушура берди. Классташтарынын бири келип, Шооланы колдон ала ары алып кетти. Кап, мен бийге чакырбай. деп өкүнүп алды. Жанат алардын бийлеп жаткандыгын көрүп, эмне кыларын билбей сыртка чыкты. Канат жалгыз олтурган экен. Жанына барды. Сага эмне болду? Эмне кылып жатышат? Бийлеп атышат. Сен эмне? Кыздарда эле кыялыңды көрсөтүп калгансың. Башым ооруп жатат. Мен үйгө кеттим. Сен качан келесиң? Кеч барам. Анда кеттим. Шоолага эмне деп коеюн? Өлгүсү келип жататты. Канат ызалы ушуларды айтты да кетип калды. Апасы аларды күтүп олтурган экен. Канатты көрүп эле чочуп кетти. Эмне болду балам? Кандай иниң? Калам деди. Башым ооруп жатат апа. Мен келе бердим. Баары жакшы элеби? Жок апа, жакшы эмес, такыр жакшы эмес. Менин сүйгөн кызымды иним сүйүп жүрүптүр. Мен эмне кылышым керек деп жатты көздөрү. Оозунан таптакыр башка сөздөр чыкты. Бир аз эс алсам жакшы болуп калам. Сиз уктай бериңиз апа. Жаннат жалгыз калдыбы? Чоң ойда апа. Тынчсызданбаңыз. Баары жакшы болот. Түнү төшетиктеп жата берди. Уйкусу келбеди. Жанат Шооланы кандай көз караш менен карап жатканын эбак эле байкаса болмок экен. Эми байкады. Анан эмне болду? Эмне кылышы керек? Шооладан баш тартыш керек деп жатты акылы. Жинди болбо, сен ансыз жашай албайсың деп жатты жүрөгү. Ошентип жатып уктап кеткен экен. Таң атпай, эшик шарак ачылгандан улам ойгонуп кетти. Караса Жанат экен. Көз айнеге кыйшайып мас. Канат ордунан ыргып эле турду. Атамдар ойгонот. Ойгонсо эмне болмок эле? Менин концертимди эле алар көрсүн. Мен эле алардыкын көрө бермек белем. Энесинин чайпалган денесин кучактай калды. Ичимдиктин жыты бурдей түштү. Эртең баштарын бирден кармап жулуп алсамбы? Ким ичирди мынча сага? Мен өзүм иштим. Алар болгону Жаннат чесиңби дешти. Иштим, сонун. Биринчи жолу эркин сезип жатам өзүмдү. Мен эч кимден коркпойм. Кыйынсың. Болду эми жат. Жанатты кербетине сүйрөп келди. Буттарын чечип жаткырды. Теги анын колун мыкчый кармай берди. Ал биринчи жолу менин көздөрүмө карады. Канат менен жардам сурады. Элестет, ал менден жардам сурады. Ким? Дегени менен Канат ошол ысымды уккусу келбей турду. Шоола. Жанат булдуруктай бирдемелерди сүйлөй берди. Өмүр бою анын унута албай турганын, ансыз жашоо кунарсыз экендигин айтып жатты. Канат өмүрүндөгү эң оор чечимди ошол түнү кабыл алды. Канат эмне болду? Топураган балдар оозун ачып эле туруп калышты. Канат жаа бербей кармаган жеринен канчыгара уруп жатты алдарды. Болгон ызасын күчүн мушташтан чыгарып жаткандай. Ким арак берди Жаннатка? Ызырынып сураган ушул. Мен эмес, өзү ичти деген балдар ушуларды жооп берип жатты. Моокуму канганча уруп жатты. Мындайды күтпөгөн балдар нестей эле карап турушту. Спорт менен жылдар бою машыккан үчүн ага даап эч ким эч нерсе кыла албады. Көбү чилдей тарашты. Карап тургандар да басып кетишти. Акыры жалгыз калды. Энтиги бир топко отурду. Дагы деле ызасы тарабагандай. Көкүрөгүнө бирөө от салып койгондой сезиле берди. Бир топ убакыт өткөндөн кийин жанына бирөө келди. Артына кылчайса Жанат экен. Ал анын абалын түшүндү. Үнсүз жанына отурду. Ага эне өз ойлору менен бир топко үнсүз олтурушту. Жанат агасын күнөөлүү карады. Мен экинчи арак ичпейм. Канат, мени кечирип койчу. Балдар деле күнөөлүү эмес. Өзүм иштим. Эч нерсе эмес. Канат эми өзү күнөөлүү болгондой бурук кетти. Кызы кандуулук алдырып койгонун сезип жатты. Жанаттын шылкыйып жанында олтурганына кайра боору уруп кетти. Аны капталга түртүп койду. Сен капа болбо. Баары ордуна келет. Алардын көптөн бери шишит болуп жүргөн. Сен үчүн эмес, башка бир себептер үчүн урдум. Жанат аны менен макул болгондой башын ийкеп койду. Көз айнегин оңдоп алып акырын үн катты. Мен чет өлкөгө кетүүгө тест тапшыргам. Өтүп кетиптирмин. Бүгүн билдим. Эгерде атам макул болсо, буюрса чет өлкөдөн окуйм. Бир чет өтүп кеткеним жакшы болду. Сен айткандай, жаңы жашоо баштайм. Мен башка шаарга кетсем, бир эле адамды сагынам. Канат, кимди билесиңби? Канат үн катпады. Сени. Канаттын көзүнөн жаш агып кетти. Сен мен үчүн баарысың. Агам, досум, коргоочум, сырдашым. Мени сенде эч ким жакшы көргөн эмес. Кичинебизден бери
Мен үчүн ушул нерселерди жакшы билем. Сен мен үчүн баарын кыласың. Мен да сени жакшы көрөм. Сенде эмес, бирок өзүмдүн алым жете тургандай жакшы көрөм. Мага мындан ары тынчсызданба, макулбу? Макул. Канат Жанатты кучактап алды. Сен эмнеге эле мага сыртыңды салып жатасың? Бир нерсе болдубу? Болгон жок. Эмнеге анан мага болгон мамилең өзгөрүп жатат? Же мага таарындыңбы? Туулган күнүмдө да кайда кетип калганыңды билбейм. Мен ал туулган күндү биз үчүн уюштурган элем. Биз... Шола. Канат эмне айтарын билбей мукактанып кетти. Кыздын үнүндөгү сагынуу анын жүрөгүн эзип жиберди. Көп күндөн бери ачык эле Шола менен сүйлөштөн качып жаткан, бирок бүгүн кача албады. Спорт залда машыгып жаткан жеринен келип маңдайына олтуруп алды. Көзүнөн көзүн албайт. Суроолу тигилген бул көзөрдөн кайда качып кетерин билбей муунуп кетти. Эмне сен? Сага эмне болду, Канат? Канат көзүнөн жаш агып кете тургандай болгондо башын чулгуп алды. Жашыктыгын оройлук менен жашыргысы келди. Шола, мен жайыма койчу. Мен азыр сени менен сүйлөшкүм келбей жатат. Канат, Мен сени сүйбөйм. Сүйбөй калдым. Башка кызды жакшы көрүп калдым. Кыз көзөрүнө жаш толо башын чайкады. Мүмкүн эмес болчу. Ишенген жок. 3-4 жыл аралыгында ал Канатты жакшы билип калган. жок. Сен калп айтып жатасың. Мен ишенбейм. Ишенсең да, ишенбесең да ушул. Биз Канат менен шоолабыз. Элдин баары суктанган сүйүүбүз бар. Биз... Китеп деген нерселерди айта бербечи. Биз деген нерсе жок. Ооба, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрдүк. Бардык нерсенин акыры болот. Кыскасы, Шола шарт бурулуп басып кетти. Таманы жерге тийип бара жаттыбы, тийбей жаттыбы ким билет. Көздөрүндө жаш көөдөнө күйүп бара жаткандай болду. Жашоосу астын үстүн болгондой сезилди. Ушул жылдары Канат алуу үчүн баар болуп калган эле. Түнү менен ысытма чыгып, жөөлүп жаткан кызын карап, апасы чыйпалактап жатты. Шола, кызым эмне болду сага? Жылдары бою мындай болуп оору элек болчу. Мурункудай эсинен танып калабы деп апасы коркуп жатты. Корккондой эле бир эле Шола бир убакта эсин жогото баштады. Апасы коркуудан эмне кыларын билбей калып Канатка телефон чалды. Канат, Шоланын абалы начар. Машина таап келе аласыңбы? Тез жардам чакырсам кечип жатат. Канат чай ичип жаткан жеринен ыргып турду. Дароо атасынын унаасын ачкычын алып чыгып кетти. Апасы аны мындай абалын көрмөгөн. Өмүрүндө атасынын унаасын мынтип айдап чыгып кеткен эмес. Кошуналардыкын айдап калчу. Бирок атасынын унаасына жолоочу эмес. Канат кимдин машинасы же эмне кылып жатам деп ойлоно албаган абалда эле. Шоолонун абалы начар деди апасы. Анын бир билгени ушул. Тез эле жетип келди. Атып кирди үйгө. Шалактаган Шоланы көтөрүп, анын апасын салып айдап жөнөдү. Канат, айдоочулук күбөлүгүң барбы жаныңда? Деди. Теги өспүрүмдүн айдап бара жатканын чочулай. жок, мындай эле үйрөнгөм. Жолдо машина калдастап бара жатты. Ага деле кайыла эле Канат. Эптеп Шоолого жардам бере турган жерге жетишсе болду. Акыры жетишти. Врачтар менен апасы кирип кетти. Бир аздан кийин абалы туруктуу экендиги айтылды. Канат өх деди. Шооланын кирип көрмөкчү болуп ал оюнан кайра кайтты. Аны көргөнгө акысы жоктой сезилди. Шылкыйып машинасын айдап үйүнө келген баласын көргөндө апасы чочуп кетти. Эмне болду, балам? Шола оор абалда болчу апа. Атамдын машинесин айдап баратып жеткириш керек болду. Сен камтыма болбо. Мен атама өзүм түшүндүрөм. Шола дечи. Апасы уулун карап туруп ичинен тынды. Сиздер бүгүн Айлинин чыгармасынын негизине даярдалган радио сериалды угалдыңыздар. Даярдаган жана баяндаган Мээрим Абдыкадырова, өн коштогондор Жумагүл Аскербек кызы, Нориза Сил кызы, Маматазим Сүйүнбаев, Мелис Кудайбердиев, көркөмдөп музыкалаштырган Белек Култаев.